Номер 7 орто мектеби, кыргыз тили 2 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китебим. Ал эми сабагыбыздын максаты сөз байлыгыбызды кеңейтебиз, эске тутуубузду калыптандырабыз, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз жана ошондой эле жазуу жөндөмдүүлүгүбүздү өнүктүрөбүз. Балдар, силер китеп жөнүндө эмнелерди билесиңер, кана эстегилечи? Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Демек балдар, китеп аркылуу биз көптөгөн маалыматтарды өзүбүзгө алабыз. Азыр силер китеп жөнүндө кыскача маалымат аласыңар. Угуп алгыла балдар. Адамдар жазууну ойлоп табышкан соң, кандай окуя болбосун жазууга аракет жасашкан жана китеп жасоо үчүн ар түрдүү материалдарды пайдаланышкан. Мисалы, папирус, чопо, жаныбарлардын териси, таштар жана жибек кездемелери. Биринчи жолу китепти кагаз түрүндө кытайлар жазышкан. Башкача айтканда, кагазды биринчи болуп ойлоп табышкан. Демек балдар, эң биринчи китепти, кагазды дал ушул Кытай эли ойлоп тапкан экен. Китептер бизди боорукер болууга, бири-бирибизге аяр мамиле жасоого, ак көңүл боло билип, башкалардын абалына түшүнүү менен мамиле жасоого тарбиялайт. Андыктан балдар, силер дагы үйдөн көптөгөн кызыктуу жомокторду, ар кандай энциклопедияларды окуп, өзүңөрдүн билимиңерди толуктагыла балдар. Эми балдар, класстык ишке киришебиз. Дептериңерди ачып, числону жазып, биринчи көнүгүүдөгү сөздүк жат жазуу, берилген сөздөрдү көчүрүп жазасыңар. Экинчиси, 4 деген сөздө канча тамга канча табыш бар экенин аны билесиңер. Үчүнчү көнүгүүдө сүрөттөр тартылып турат. Ал сүрөттөргө бул ким, бул эмне деген суроолор аркылуу дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Балдар, эсиңерге туткула. Кыргыз тилинде ким деген суроо бир гана адамдарга берилет. Мисалы, бул ким? Бул мугалим, бул окуучу. Ал эми эмне деген сөз жансыз заттарга берилет. Мисалы, бул эмне? Бул компьютер. Бул эмне? Бул китеп. Бул эмне? Бул дептер. Ал эми үй тапшырма, китебиңердин 9-бетиндеги китебим деген ырды көркөм окуп, жаттап келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калгыла балдар.